Assalamu алейкум, урматтуу Иса Аслов YouTube каналыбыздын каталоочулары, туугандар, амансыздарбы? Бүгүн бир эжебиз ооруп, Москвада ошол эженин жанына келип калдык. Ушул видеону сиздерден суранат элем башында эле. Темага көңүл бурбастан, максималдуу түрдө группадан группага таратып, жок дегенде лайк басып, жакшы сөздөрүңүздү жазып, колдоп кубаттап коелу туугандар. Эки бөйрөгү солуп 25.000 AQSh доллары керектелип атыптыр. Толук маалыматты өздөрү айтып берсин. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы. Şu жерде иштеп жүргөнбүз. Анан иштеп жүрүп эле ошо башым ооруп, бутум шишип, анан больницага текшерилейин деп барсам, ошо анализдерим эки бөйрөгүм тең иштен чыгып калганын айтыптыр. Ошол жерден срочно диализге салышты мени. Срочно диализге салып, ошол менен диализде азыр пока жашап атам. Ушу диализге неделясына 3 жолудан барып диализге түшөм. Эми ошо эки бөйрөгүм тең терминальный недостаточность деп ошентишти. Азыр ошо бөйрөк только выходы ошо башка бөйрөк коюш керек экен да. Ошо бөйрөк коюш үчүн ошо Турцияда врачтар менен сүйлөштүк. Ошо бир больницасы 25.000 доллар айтты, бирөө 20.000 доллар айтты. Ошо азыр ошол айылдаштарым биринчи эле ошо үйүндө бир туугандарым, эжелерим ошо айылдаштарыма сүрөттөрүн жөнөтүшкөн экен, мен больницада жатканда эле. Ошол айылдаштарыма, анан мынакта классташтарым, күйөөмдүн классташтары сразу эле ошо мынакай реакция алышып, сразу эле акча чогултуп беришти. Ошондон 8.000 доллардай ошо чогулду азыр 8.000 доллар. Канча балаңыз бар эже? Азыр 3 балам бар. Ушу 3 баламды ошол жерде окутуп эме кылабыз деп иштеп жүргөнбүз да. Эл катары келип тең? Эл катары келип ушу бутум менен басып барып эле анан ушу больницада бөйрөгүм иштен чыгып калып, аппаратка уланып калдым. Азыр мойнумда ушул жерде ушундай катетерим бар. Эмнеде мындай труба бар. Сүрөтүн коюп коесуз туугандар, могу ушул сүрөттөгүдөй. Азыр ушул жерде ушундай труба бар. Ошо неделясына 3 жолу барып, ушу трубаны катетерди эмнерден чыгарып, аппаратка улайт да. Канымы тазалап турат почканын ордуначы. Эми пока бөйрөк койдурмайынча ушинтип ушу каным тазалап турушат экен да. Анан эми врач айткан, если бөйрөк койдура турган болсоң, организм жаш экен, канча эрте койдурсаң, ошончо жакшы деген да. Бөйрөк отторжение бербей жакшалат деп. Өзүңүз каяктын кызы болосуз? Өзүм Аксыдан болом. Ошо Жергетал деген айылынан болом. Эми Мокен район Сакалды деген айылына турмушка чыккан. Аксын Жергетал деп калдыңыз, а? Айылынан болом. Туугандар, ошол Жергетал айылынын группаларына ушул видеобуз түшүп барсын. Ушинтип ооруп калыптыр. Эмнеге Жергетал эми ар бир айылда, ар бир коом болот. Коомго арайда могу чечеде эмгектенип жүргөн мекенештер тыйын топтоп, жакшылык жамандыктарга кичине тыйын кылып коюшат. Ошондон ушул эжебизге жок дегенде бир аз жардам берип, коомдун атынан бир тыйын бөлүп берсеңиздер, ушул эженин өмүрүн сактап калышка бир көмөгүңөр көргөзсөңүздөр. Каяка турмушка чыктым деп калдыңыз? Мокен район Сакалды деген айылына Ошол турмушка чыкканда. Ооба, могу Сакалды айылы көрүп аткан болсоңуздар, ошол жактан дагы бир реакция кылып жардам берип койсоңуздар жакшы болот дейт туугандар. Саламатсыздар. Биз ушул бул жактын эжеси болом. Аталаш туугандарбыз. Ушул ооруган кезде жанында болдук, больницага чогуу барып, врачтарына эме кылып. Бөйрөгүнүн отказ бергенин укканда эле сразу ушу жалпы журтка эмес, биз биринчи өзүбүздүн Аксы районунун Жергетал айылына, биз ошол жактан болгон үчүн тааныш тууган уруктарга байланышып, ошолор аркылуу азыр 8.000 чогулттук. Аллах ыраазы болсун, бергендердин берекесин кем кылбасын. Калган эми дагы бизге бир аз 17.000 жетпей турат. Анткени операция 25.000 тегерегинде болот деп атат Турциянын больницалары. Калган ошону дагы жалпы журтка кайрылабыз. Кайрымдуу элим, кайрымдуу болуңуздар. 3 баланын энеси, аркасында мунчуктай болгон 3 баласы бар. Балдары жаш. Азыркы учурда жанында жолдошу бул жакта, жолдошу дагы күнүмдүк тирилик, жанагындай уколдорусу бар. Азыр диализге кошумча дагы алып аткан уколдору да бар, кошумча кымбатыраак болуп турат. Ошон үчүн күйөө балабыз да иштеп турат. Азыр жаныбызда жок болгонунун себеби күйөө бала жумушта, эртелик кеч жумушта болот. Биз биринчи 40.000 деп кайрылганбыз айылыбыздан жардам сураганыбызда. Себеби ошондо
биринчи больницаларга, башка центральный больницаларга айылганда ошо 45 миңден 60 миңге чейинки долларга айтышкан да. Кийин азыр тааныш билиш кылып атып, ушу 20 миң, 25 миңге чейин сүйлөштүк. Туугандар жардам берип коелук эми. Мындай ютубка чыкпай эле өзү тууган урук арасында топтоп берелик деген экен. Врачтар кечиктирбей канча эрте кылсаңар ошончо дегенинен кайрылайлы дедик да. Кечиктирип өзүбүз топтойбуз, отура берсек кечигебиз депчи. Анткени организм жаш болгондуктан диализге канчалык көп кармасак башка органдарына ошончолук зыян келип калышы мүмкүн экенден бул биз врачтардан да барып кеңеш алып сурап туруп атабыз да. Канчалык мүмкүнчүлүгүбүз бар, даже мындай суроолор үмүт кылдык да, эми эки бөйрөгү тең терминальный почечный недостаточность и 5 стадия, то есть эки бөйрөк тең абсолютно иштебей калуусу деп түшүндүрүштү да бизгечи. Ошондо да үзүлбөгөн үмүт, бендечиликпиз, сурадык. Балким какой-то бир дарылануу жолдору бардыр. Чен бөйрөк алмаштырып эме алганга караганда баары өзүнүн родной органы өзүнүкү иштеп кетсе деген. Бирок доктурлардын айтуусуна караганда мүмкүн эмес ужечи, бөйрөктүн кайра заживать этип иштеп кетиши мүмкүн эмес болгондуктан анда жок дегенде операцияны өзүбүз тууган урук, жалпы өзүбүздүн эмелер менен кылабыз деген үмүт менен да ушуларга чейин созулуп калдык. 1-2 айдай уже кармап койдук. Врачтардын айтуусуна караганда бизге наоборот 1-2 ай ичинде операция болуп калса, ошол жакшы болмок да. Анткени бунун организми салынган жаңы бөйрөк дагы иштеп кетиш керек дальшечи. Башка органдары дагы жакшы болуп туруш керек. Анан Сбербанк карталары өзүнүкү не деп чыгат эже, могу номерлер терсе? Гүлсүм деп чыгабы? Гүлсүм деп чыгат. Кыргызстандан котором дегендерге могу Кыргызстандан которсоңуздар болот. Дүйнөнүн булуң бурчунан которуп жардам берип коелук туугандар. Лайк басып, поделиться кылып коелук туугандар. 1 рубльден болсо дагы которуп коелук туугандар. Жок деген бир 10 миң, 15 миң адам көрөт биздичи. Ушинтип чыгарбасын эч кимдичи. Акча суратып, ден соолуктун айынан ушинтип чыгып атат. Эң бир баалуу бул ден соолук. Данектей 3 баласы бар экен. Аманда туруңуздар, рахмат баарыңыздарга. Анан Москвада чет-жерде көп жүрүп атабыз. Регистрациядан проблемалар болуп атса, таза регистрация кылган балдардын номерлерин коюп коем. Рахмат, ушу которгонуңуздар үчүн рахмат, ушунча жардам бериңиздер үчүн. Дагында болсо, ооба, кичине болсо да жардам берип коелук. Разы болсун баарыңарга. Ошо сразу ошол күнү мага мындакай карабай сразу Поддержкада экен баардык туугандыктар. Рахмат, мен көрүп чында сүйүндүм, эже поддержкада экен баары. Айылдаштарым, классташтарым, күйөөмдүн достору, эч ким Штаб карап турбады. Первое время сразу акча чогултуп беришти. Чогулат эже, переживать этпең, чогулат, акча чогулат. Элге окшоп барып дарыланып келгендер сагайып аттай болуп кетет. Сизден ошолор катарына болуп, Кудай кааласа жакшы болуп кетесиз. Аманда туруңуздар, рахмат баарыңыздарга. Алла разы болсун. Рахмат.